Баткен облусунда Коргон чек ара бекетинде күзөттөгү жоокер бир аскерге кокусунан ок чыгарып алса, Америка Кошмо Штаты Женева жыйынында макулдашылып жаткан тынчтык сүйлөшүүсүнүн үзгүлтүккө учурашына Орусияны айыптап жатат. Ал эми Түркмөнстанда болсо сасык тумоодон 10 адам каза тапса, аны жуктургандардын саны күн санап өсүүдө. Уктуруубуздун кечки чыгарылышында ушул жана башка жаңылыктарга кеңири токтолобуз. Аты жөнүм Айгерим Жаныкул кызы, кутман кечиңиз менен. Баткен облусундагы Коргон чек ара бекетинде күзөттөгү жоокер бир аскерге кокусунан ок чыгарып алды. Бутуна ок тийип жарадар болгон Фархот Исмаил уулуна медициналык жардам көрсөтүлгөнүн жергиликтүү ооруканадан маалымдашты. Факт боюнча кызматташтык териштирүү иштери башталды. Эми чек ара кызматы болсо бул окуя тууралуу ашыкча комментарий берүүдөн баш тартты. Каракулжа районунда карышкыр күчөп, Шаркыратма айылынын 2 тургунуна кол салды. Тоодон түшкөн карышкыр 4 үй майда жандыгына жара тартып, ошондой эле 2 адамдын колу бетин тиштеп алган. Жарадар болгон айылдыктар ооруканага түшкөн, дарыгерлердин азыр көзөмөлүндө турат. Карышкыр болсо кутурма оорусу болгонбу же жокпу такталып жатат. Райондо болсо түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Ал эми райондо болсо Дачна айылында электр көмөк чордонуна жүк ташуучу КАМАЗ оодарылып кетип, анын айынан 600гө жакын үй жарыксыз калды. Маалыматка караганда, Кырсык, Калинин, Северная көчөлөрүндө болгон жол кырсыгына кабылган жүк ташуучу унаа жогорку чыңалуудагы главная көмөк чордонунда аба чубалгыларына тийип кулаган. Мындан улам аймактагы 15 трансформатордук станциялар керектен чыкты. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү Центера Gold Inc компаниясынын директорлор кеңеши компаниянын 5 миллионго жакын акциясын кошуу эмиссиясын чыгаруу чечимине каршы. Ушуга байланыштуу бул компания сотко кайрылуу боюнча иштерди жүргүзүп баштагандыгын бүгүн премьер-министр Темир Сариев билдирди. Айтымда, кыргыз тарап 2014 жылдын 18 январда Комтөр долбоорун реструктуризациялоо шарттары жөнүндө келишимди ишке ашыруу боюнча сүйлөшүү процессинде чыгуу тууралуу чечим кабыл алганын жана бул долбоордун алкагында Центера Gold компаниясы берген сунуштар Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бербейт. АКШ Женева жыйынында макулдашылып жаткан тынчтык сүйлөшүүсүнүн үзгүлтүккө учурашына Орусияны айыптап жатат. Сирия боюнча сүйлөшүүлөрдү 25 февралда дейре токтотуп туруу чечими кабыл алынганын Бириккен Улуттар Уюмунун атайын элчиси Стефан де Мистура ачыктады. Буга чейин Сирия армиясы Орусиянын соккуларынын жардамы менен Алепподогу 2 аймакты жикчилерден кайтарууга үлгүргөн. Анткени менен Вашингтон Орусиянын соккулары ислам мамлекети согушчандарына эмес, Асадка каршы чыгып жаткандарга туура келип жатат деген пикирде. Аларда Орусия жогорудагы айыптоолорго жооп кайтарды. Тышкы иштер министринин орун басары Геннадий Гаипов тескеринче сүйлөшүү процесстерине Эр-Рияда делегациясын айыптоодо. Ал эми Москванын Сириядагы аскердик операция жүргүзүп жатат деген айыптоолору чындыкка дал келбесин билдирди. Уктуруубуздун кийинки бөлүгүндө өкмөт бир жумадан соң ипотекалык насыя таратат. Айлап күтүп айлык алгандардын чама чаркысы буга жетеби? Түз эфирдеги талкуубузду көрөсүз. Ошондой эле футбол айдыңындагы жаңылыктарга кайрыла турган болсок, Месси карьерасындагы 500-чү голун киргизди. Бюджеттен айлык алган кызматкерлерге берүүчү ипотекалык кредитти таратуучу банктар кечээ анык болду. Ипотекалык кредиттин пайыздарын эмес, бул пайыздары туурасында айта кетелик. Адегенде үйдүн жалпы баасынын 10%-ын төлөгөндөр 14% үстөк менен, башында 20%-ын төлөгөндөр 13, ал эми 30%-ын төлөгөндөр болсо 12% үстөк менен алат. Кредит болсо 15 жылга берилип жатат. Бюджет кызматкерлерине бериле турган ипотекалык насыянын жол-жоболору туурасында кебизде экономист Кубан Чороев менен уланткана турабыз. Кубан мырза, куш келипсиз биздин студияга. Айтсаңыз, мамлекет берет деп жаткан 12% менен бериле турган насыяны көптөгөн адамдар көбүрөөк үстөгү менен берип жатат деген пикирлерди айтып жатышат. Сиз кошуласызбы ушуга? Менин оюмча, чынында эле үстөк пайызы көбүрөөк болуп жатат. Анткени себеби эгер салыштырмалуу бул
бул өнүккөн өлкөлөргө карасак, мисалы өнүккөн өлкөлөрдө 3%дан 4%дан ипотека эч качан ашпайт жана анын мөөнөтү 20 жылга чейин болот да. Ал эми Кыргызстанда болсо 12% бул өтө эле бийик деп эсептейм. Анткени себеби ошол эле Кыргыз Орус кызматташтык фондунун акчасы ушул компанияга каржыланган жатат да. Ошол жакта алардын пайыздары өтө эле төмөн буга салыштырмалуу. Ал эми биздин өкмөт болсо ошол долларды сомго конвертация кылган үчүн эле ошол компанияга 6%дык наркты үстүнө кошуп берип атат да. Анын себеби мисалы мамлекет бул ипотекалык компаниядан, бул элдердин ипотекасы бул мамлекеттик болгондуктан мындан баягы киреше тапканы туура эмес да. Ушу 6%га ушул өкмөттүн ушундай саясатынан эле 6%га көтөрүлүп келип атат. Бул 2 эсе көтөрүп коюп атат да. Ал эми коммерциялык банктар болсо ошол ипотекалык компаниянын фондун өздөрүнүн мындай биздин мекендештерге, кардарларга ипотека берген үчүн ошону кийин кайра дагы берип, ошол кардарлар кайра аны артка банктарга кайтарыш керек да. Мына ошону гарантия катары алган үчүн коммерциялык банктар дагы бир 5%дык үстүнө наркты кошуп атат да. Эми албетте бул канчалык процент өйдө болсо ошончолук рисктер дагы өйдө болот, ошончолук банктардын гарантиясы да кымбат турат да, мындайча айтканда. Ошол себептүү бүгүнкү күндө бул мамлекеттик ипотекалык компания, өкмөт банктар менен сүйлөшүп, бунун пайыздарын да төмөндөтүш керек да. Чын эле экономикалык шартталганда мамлекет кызматында иштеген адам кийин бул насыяны төлөп кыйналып калбайбы? Эми туура маселе коюлуп атат. Биринчиден бүгүнкү күндө бюджеттик мекемелерде иштеген баягы биздин жарандарыбызга бул ипотекалык компаниядан кредит алуу өтө эле кыйын. Анткени себеби баягы коммерциялык банктар мурун кандай талаптарды койсо ипотекага, ошол эле талаптар буларга да болуп атат да. Мисалы там алам десе, ошо ипотека алам десе, ошонун 30%-ын баягы ошол кардар төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү болуш керек. Ал эми биздин мугалимдерде жана врачтарда андай мүмкүнчүлүк жок бүгүнкү күндө көбүнчөсүндө. Экинчиден алардын баягы жакшы кредиттик баягы тарыхы болуш керек. Андай тарыхты да камсыздоо бул өтө бир ылдый деңгээлде деп бардыгында эле андай тарыхы бар деп эсептей албайбыз. Үчүнчүдөн алар ошол ипотеканы ай сайын төлөй алат деген баягы кирешелерин тактап бериш керек да. Ошол кирешелери канчалык деңгээлде бюджеттик мекемелерде иштеген адамдардыкы жетиштүү болот, бул дагы мындай көтөрө алгыс критерийлер болуп калды да. Ошондуктан бул мамлекеттик ипотекалык компаниянын кредити мамлекеттик социалдык ориентири жок эле, коммерциялык ориентири бар баягы ушундай компания болуп калды да. Ошондуктан буну кайрадан карап чыгыш керек да. Сиз айтып жатасыз, башка өлкөлөрдө 4-5% менен берилет деп. Бирок саналуу күндөрдөн кийин ушул насыялар берилген жатат. Анан мамлекет шашылышпа чечим кабыл алып, кийин бул маселеден багы туура жыйынтык чыкпай калышы мүмкүнбү?
Бул жерде бул программаны кабыл алып атканда ошо мамлекеттик ипотекалык компаниялар кандай механизм менен иштейт деген бул механизмдер ойлонулуп ушулда талкууланып жатканда көбүнчөсү бул банктар жана ушул мамлекеттик ипотекалык компаниялардын ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы болуп чыкты да. Ал эми ал сүйлөшүүлөрдө мына элдин баягы өкүлдөрү катары баягы элдин кызыкчылыгын ушул жерге баягы талкууланбай калган деп мындай айтса болот да. Ошондуктан бүгүн деле кеч эмес, эми кайра ушул бизде албетте мамлекетте мамлекеттик банктар бар. Эки банкыбыз бар, Айыл банк, РСК банк. Мына ушул эки банк аркылуу ушу өкмөт өзүнүн баягы социалдык элдин кызыкчылыгын карай алган баягы саясат жүргүзсө болот бул тармакта деп эсептейм да. Рахмат сизге. Ауганстан ислам мамлекетине каршы күрөшкөн эл аралык коалицияга 66-чы өлкө катары мүчөлүккө кирди. АКШнын мам катчысы Джон Керри биримдикке мүчө өлкөлөргө терроризмге каршы туруу бийик деңгээлге чыгарууга учур келип жеткендигин билдирди. Буга чейин ислам мамлекетине карата операцияны АКШнын белгилүү 101-чи аба десанттык дивизиясы жүргүзөрү айтылган. Ауганстанда кооптуу абалга байланыштуу Орусия Тажикстанга курал-жарак, техника жаатынан жардам берет. Дүйшөмбүгө барган сапарында коргоо министри Анатолий Антонов өлкөнүн коопсуздугу Орусия үчүн дагы маанилүү экендигин белгиледи. Ал эми жаздан тарта Тажикстандагы 201-чи орусиялык базада атайын машыгуулар башталат. Буга чейин Жамааттык коопсуздук келишим уюму Тажик-Ооган чек арасын бекемдөө талаптары аткарылбай жатат деген сындар айтылган болчу. Ал эми январда осы сасык тумоодон 10 адам каза таап, аны жуктургандардын саны Түркменстанда күн санап өсүүдө. Адистер Түркменстандын каптаган оору Орусия менен Түркиядан жайылып келди деген божомолдорду айтууда. Учурда осы дарыгерлер өлкө аймагындагы мектеп, ошол эле бала бакча, жогорку окуу жайларды текшерүүнү улантууда. Аларда дарыканаларда тумоого каршы дары-дармектер жетишпей жатканы айтылат. Өлкө башчысы Гурбангулы Бердимухамедов дарыгерлерге тумоого каршы вакцина боюнча иш-чараларды катуу көзөмөлгө алууну тапшырды. Кыргыз эл баатыры Токтогул сыйлыгынын ээси залкар акын Сооронбай Жусуев 91 жаш курагында бүгүн каза тапты. Акын 25-жылдын 15 майында Карагулжа районундагы Алайкуу өрөөнүндө жайгашкан Кызыл Жар кыштагында туулган. Жусуевдин 30дан ашык китеби өз эне тилинде, мындан тышкары 14 китеби орус тилинде жарык көргөн. Маркум менен коштошуу зыйнат болсо жакынкы күндөргө белгиленди. Бүткүл дүйнөлүк рак оорусуна каршы күрөш күнүнө карата өзүң жеңдиңби, башкага жардам бер деген аталышта кайрымдуулук кечеси өтөт. Рак оорусун жеңген 10 аял бүгүн Бишкекте улуттук кийимчен мода көрсөтүп, рактан арылуу мүмкүн экендигин даңазалашат. Кайрымдуулук кечи алкагында эки дизайнерлердин коллекциялары көрсөтүлөт экен. Ал эми кирүү акысы болсо 1000 сом. Эми футбол боюнча жаңылыктарга кайрылсак, Испания кубогунун жарым финалында Барселона клубу өз үйүндө Валенсияны кабыл алды. Беттеш 7-0 эсебинде аяктап, Барса финалга олуттуу кадам таштады. Беттеш курч мүнөздө башталып, үй ээлери алгачкы мүнөттөрдөн баштап үстөмдүк орнотушту. Жыйынтыгында Луис Суарес 4 гол киргизсе, Лионел Месси 3 гол жаратты. Ошондой эле Неймар пенальтиде гол киргизүү мүмкүнчүлүгүн колдон алган жок. Шуну менен бул беттеште Месси карьерасындагы 500-чү голун жана 501-чи голун киргизди. Ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан амандыкта көрүшөлү.